жараткан Аллах Тааланын астына баргычакты кандай нерселерди аткарып, кайсы нерселерге жетишип калайын деген максат кыялдарыңыз бар устаз? Аллах Таалам разы болсун. Ошо Кудай Тааланын ыраазычылыгы, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам шапааты деген маселе бар. Мындайча айтканда, үй бүлөлөр ажырашпай сакталып калуусуна себепкер болсом, ошол эң чоң мен үчүн бакыт болот эле. Анткени быйыл мына Чубак устазыбыздын академиясында сабак болду. Атын айтпайын, эми бир үй бүлөнүн сакталышына Кудай Таалам эми күнөөкөр бир калыс деген бою кичинекейди себепкер кылыптыр. Кийин өзү да ыраазычылык билдирип кат жазды. Бул эми болбой турган маселени чапташтырып эмес, шариятта талак маселеси чечиле турган ханафилыктын жол-жобосу бар. Алардын эми баягы шариятта ханафи фикh эрежеси боюнча чечиле турган жол-жобосу бар экен, илим боюнча. Андан кийин туура эмес түшүнүк, аялы менен күйөөсүнүн ортосунда капачылык бар экен. Ошол нерсени ортобузда Ахмат Али деген агабыз бар, Алла разы болсун, Кудай үчүн туруп берип өкүл ата болду. Ошондой болуп сабактар менен үй бүлөсүнө дагы күйөөсүнө да аракет кылып, өздөрү да жакшы инсандар экен. 5-6 баласын ушинтип сүрөткө тартып, окуудагы мыкты жетишкендиктерин көрсөтүп, себепкер болуп калдыңыздар дегенде бүгүнгө чейин көкөлөп, өзүм койнума батпай сүйүнүп жүрөм да. Демек бул дүйнөдө ошол пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын мураскору боло турган аалымдык даражага өмүр бою, акыркы өмүрүнүн үлүшүндө болсо да ошого жетишип, кийинчерээк келечекте анан чыныгы мураскор болуп, пайгамбар мээрим катары келди эмеспи? Ошол үй бүлө жаатында ошол мээримди таркатып калсам дейм да үлүшүн. Үй бүлөлөр сакталып калса, анда билим дагы болот, илим дагы болот, буюрса иман дагы баарды болот. Ошо үй бүлө баалуулугу сакталып калса, деп анан чоң илим айдыңында татсыз болсок да ошол тафсир жаатында, фикh, акыйда жаатында китеп жазып калтырып, аалымдардын тизбегинде ошолордун этегин кармап кошулуп калсак деген бир чоң максаттар бар. Дүйнөлүк деңгээлде сапаттуу дин жеткирүү максаты бар да.